Саясий куугунтук, саясий туткун. Соңку учурларда бул чиновниктердин көндүм сөзүнө айланды. Буржуазиялык коомдо капитализмдин кучагында жашап жаткандыктан адамдардын тең укуктуулугу конституциялык кепилдик жана мыйзам менен гана аныкталат деп белгилешүүдө юристтер. Саясатчы болобу, жөнөкөй жаран болобу, ага карабаш керек да. Эгер кылмыш кылган болсо, мыйзам баарына бирдей колдоnuш керек да. Мен айрым учурда кээ бир биздин ошо саясатка аралашып калган адамдардагы өздөрүнүн кылган күнөөсүн мойнуна албай эле мени ушундай саясат менен кубалап атат, угунтуктап атат деген дагы жүйөлөрдү айтып келет. Юридикалык жагын айтпай эле бүгүнкү күндө ошол тийиштүү далилдери жок эле саясат менен болуп атат. Мунун артында саясат турат эле деп атат. Алардын коррупцияга аралашканын, кылмыш кылган маселелерди Тилек Матаке коомдук фондунун төрагасы Тилек Усупов белгилегендей, бардык жогорку кызматтагы адамдар жоопкерчилик маселесине келгенде эле өздөрүн саясий куугунтук, антидемократизмдин, тоталитаризмдин жана башкалардын курмандыгы деп эсептеп, мыйзам алдында баары бирдей принцибин унуткарып коюшат. Закон и порядок стоят в первую очередь. Учурда эң биринчи кезекте мыйзамдуулук жана тартиптин үстөмдүгүн орнотуу аракети көрүлүп жатат. Бирок саясатчылар өз кылмышын жаап жашыруу же жоопкерчиликтен качуу максатында эле өзүн саясий туткун катары көрсөтүп, тарапташтарын чогултууну адат кылып алышкан. Эгер таза болсо, мыйзамдуу түрдө актыгын далилдесин. Буга баарыбыз көнүшүбүз керек. Тергөөнүн ишине, соттун ишине кийлигишүү же тоскоол болуу көнүмүш болуп калган. Мындан кетишибиз керек. Кылмыш ишинде саясий куугунтук болушу мүмкүн эмес. Ар бир адам колу менен кылганын мойну менен тартат дегенге көнүшү керек. Эксперттер мыйзамдуу өлкөдө бир гана мыйзам жана мамлекеттик система иштөөсү зарыл дешет. Мыйзамдуулуктун мындай үнү диктатурасы деп коет атпайбызбы? Ошол деген негизи ошол үстөмдүк кылыш керек да. Анан эми салыштырмалуу карап көрсөк, мына жакында эле үй камагына деп бир канча бир сот иши менен ага чейин дагы бир канча бир адамдар ошо үй камагына же болбосо буга чейинки жанакындай айып пулдарды төлөп чыкты да. Бул эмнени билдирет? Жалпысынан ошол гуманизациялоого бир багытталган мындай ишара да. Президент өзү деле мурун айткан, башынан кандай күн өтпөсө дагы ошол ким болбосо дагы эч кимге мындай кандай десем өч алуу максатында иштер болгондугу үчүн бул абдан жакшы көрүнүч. Мыйзамдын үстөмдүгү орнобосо соттук укуктук адилетсиздикти жоюу тууралуу сөз кылуу дагы кыйын. Ал эми сот бийлигин ар кандай саясий топтордун куралына айлантпоо керек. Президент Садыр Жапаров 23 октябрда өткөн жылдык маалымат жыйынында мындан кийин бир гана система жана мыйзамдар иштейт экендигин айткан. Президент отуруп алып тигини кама муну чыгар деген заман жок. Азыр система иштеш керек. Закон иштеш керек. МВД өзүнүн ишин кылсын, ГКМБ өзүнүн ишин кылсын. Эгерде көчөгө чыгып алып чакырык жасап атса, же интернеттерден чакырык жасап, чакырып сурайт да, сен неге чакырык жасап атасың деп. Анан эле ызылдап эле мени чакырып атат, анан мени чакырбаганда эмне кылат анан? Мына тынч отуруш керек МВД менен ГКМБ өз ишин аткарыш керек да. Система иштеш керек. Мурункудай кокуй бул депутаттын таанышы экен, тиги министрдин иниси экен, же крышасы тигил президент экен деп отурган заман жок азыр. Мындай пикирге серепчилер кошулат. Мыйзам үстөмдүгү орногондо гана өлкөдө туруктуулук, өнүгүү, тартип болот. Мамлекеттеги кыйынчылыктардын баары конституция менен иштегенди унутуп, кээде көз жумуп койгондон улам келип чыккан. Жаңы келген бийлик бүгүнкү президентибиз менекей Садыр Нуркожоевичтин келгенине 1 жыл болду деп 1 жылдык азыр жыйынтык чыгарып отчетун берип атпайбы? Мына ошол учурда биринчи күндөн баштап кайра база белгилеп, соттордун жыйынын өткөзүп, соттор менен жолугушуубузду дагы ушул сот акыйкаттык болсун, сот адилет болсун деп, өзүнүн дагы ошол акыйкатсыздыктын, адилетсиздиктин башынан өткөргөн адам катары база белгилеп айтып келатат. Ошол үчүн соттор биринчи кезекте ушул акыйкат болуш керек. Саясат таануучулар белгилегендей, сот бийлиги көз карандысыз болгон учурда гана адилеттүү болот. Адилеттүүлүк болгон өлкөдө реформалар да ишке ашат. Буга албетте эң биринчи кезекте коомчулуктун көмөгү керек. Бактыгүл Султанбек кызы, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.